Assalamu алейкум, амансыздарбы урматтуу биздин каналдын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Биз сиздерге башта убада кылгандай эле бүгүн жетим тоо маселеси боюнча, ушул казылсын казылбасын деген суроо боюнча биз мейманга чакырып олтурабыз. Бишкек шаарынын мэриясынын алдындагы маркумдарды тейлөө кызматы агенттигинин башчысы Төрөкан Жунусбаевди конокко чакырганбыз. Саламатсызбы? Куш келипсиз биздин студияга. Biz elge uada kıldık, malum kıldık, sotsеттерге genen jayıltıp жаздык. Төрөкан Жунусбеков жетим тоо казылсын деген позицияда. Президент дагы ушул артка кайтарылгандан кийин дагы сиз ушул кененирээк кылып пост жазып чыктыңыз, казылыш керек, бул иштеш керек деп. Мунун себеби эмнеде? Себеби бул мен өзүм ушул жаратылышка жеринен кызыгам. Айылда болсо география сабагынан райондук олимпиадада биринчи орунду алгам. Ана ошондой эле бул кабарым бар болчу, жетим тоону бир союздун учурунда эле изилденип, союз боюнча темирдин эң чоң, мындайча айтканда, эң чоң кору деп коет го. Ошол Кыргызстанда жетим тоодо жайгашкан деп жазылып турат. Союздун китептеринен берилечи. Анан кийин болсо, мен болсо бияка жогорку окуу жайда Кыргыз тоо-кен металлургиялык институттун экономика управления предприятиям деген кесибин окуп бүтүргөм. Ошондуктан мен бул тоо-кен жаратылыштарына дайыма кызыгып жүрөм. Анан бул окуу жайды бүтүп атканда эле Аскар Акаевичтин саясатына макул болбой бир топ альтернативный адамдарды колдоп келгем. Ошонун негизинде куугунтук жеп, жумуштарды мен эле эмес, ата-энеме чейин жумуштан бошотуп, ушунчалык катуу куугунтуктарды жүргөнбүз. Кийин Бакиевде деле ошол болуп жүрдү. Анан ошол учурда Алматага таксовет этип калган учурум болгон. Анан көптөр айтат эле, таксиге түшүп баратпай, эмнеге Казакстанга баратасыз, Россияга барасыз? Мен ошол жактан эмеге чыгам дейт да. Пенсияга чыгам. Мен ошол жактан тиги эмесин алам буюрса депчи. Кыргызстандан кетип атканда. Гражданство алам, Россиянын эмнеге десем, ал жакта тиги акчалары көп, эме жашоо шарты жакшы, Кыргызстандын келечеги жок. Кыргызстан вымирающий, мен да сага сунуштайм, ушул жакка эптеп барып гражданство алып туруп, ошол жакта эме күн кечирсең жакшы болот депчи, өзүң жеке жашооңо. Мен бирок ошондой эле айтып эле, ошолорго айтып эле жүрчүм, жок, Кыргызстандын келечеги чоң. Болгону азыркы союздан калган эле жетекчилер башкара албай, жеке чөнтөктүн айынан көптөгөн кызыкчылыктарды сатып, жана келечектеги баягы нерселерди өздөрү дагы көрө албай атат. Бирок буюрса коом каалайбы, каалабайбы алмашат. Бир 10-15 жылдан кийин жаңы жетекчилер келет. Азыр көп баягы өзүн ойлогон адамдар ар кайсы жакка сыртка чыгып кетип атат, бирок Кыргызстанды сүйгөн патриоттор эртең жетилип чоңоет. Ошолор ар кайсы бийликтин бутактарына келе турган болсо, Кыргызстанда ушунчалык байлык көп. Ошол байлыктарды Японияда болуп бир нерсени ойлоп чыгарыштын деле акылдын кереги жок. Болгону ошол байлыктарды ордоруна эле коюп, туура иштете эле койсо, могу Казакстан менен Россиядан 5-10 жылда астка чыгып кетчү мүмкүнчүлүктөрү бар. Жок, мындай да, азыр ошонун себебинен мен бул эмени жетим тоону иштетиш керек деген позициядамын да. Мына азыр туура бизде кен байлыктар өзүбүздүкү, мамлекеттики болгондон кийин мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштеш керек. Иштеш керек. Бул эртеби кечпей казыла турган, жасала турган иш. Бирок бүгүнкү күндө мына азыркы ушул акыбалыбызда бизде ошону казып ала турган тракторубуз, же эрите турган бир жанагыдай цехтерибиз, ошого арматура куя турган, же мындай бир чара жасай турган акыбалыбыз барбы? Бүгүнкү күндө же ушул жанагы топурак боюнча сатабызбы, кандай кылабыз? Өзүңүздөр билгендей, кээ бир туугандарыбыз, кыргызстандыктар переживать этип атат, каршы чыккандар. Анткени алар айтып атат, азыр мурунку эле коррупционер урлар туруп атат. Алар бул ар кайсы Кыргыздын келечегин, кызыкчылыгын, тоо ташын баардыгын туура эмес иштетип туруп, экологияга зыян берет. Туура эмес иштетип туруп, тиги башка кызыкчылыкты сатып жиберет. Ошондуктан бир мыкты адамдар келмейинче биз аны тийбей коелу деген аргументти айтып жатышат. Бирок мен ага толук макул эмесмин. Эгерде башка мурунку бийликтегилер турса, мен кошулмакмын, бирок бүгүнкү
Садыр Нуркожоевич бийликке келгенден кийин бир топ баягы ошондой туура эмес урлуктарды, кызыкчылыкта саткандарды жазасын алып атат. Алар өздөрүн баягы алып койгондорун баягы мындайча айтканда кузуп атат дегендейчи. Азыр жаңы контрол келип, бир гана эмнеден ишенсе болот? Бир гана мынакей кумтөр маселесин эле канча бир 4-5 президент алам деп келип ала албай койгон да. Анан элитанын бардыгы буга ишенбей да калган. Өздөрү да айтып жатышат, кумтөрдү алып коюш мүмкүн эмес экен деп ойлочук депчи мурунку. Бирок бул Садыр Нуркожоевич өзүнүн патриоттуулугу менен алды. Алгандан кийин азыр бүгүнкү дүйнө жүзү боюнча аны моюндарында алышты. Мурунку фирмалар дагы моюнун алып туруп толук Кыргызстанга өткөрүп берип, азыр дүйнө жүзүндө Кыргызстандын алтыны любой жерде свободный сатыла турган болуп, ошонун негизинде бүгүнкү күндө экономика алы ордуна келе элек. Жаңы эле таможнялар ачылып атат. Бирок ошого карабастан пенсия, пособия, зарплатанын көтөрүлүшү каяктан? Эң негизгиси ошол кумтөрдүн өзүгө алып туруп, өзүнүн экономикага иштетип аткан. Андан сырткары мен дагы ишенип атканым сиздин азыркы сүйлөп айтканыңызга, сурооңузга. Каяктан бир өзүбүз иштетебиз дегенчи. Абдан жакшы чечим болгон. Жанагы көчмөндөрдүн байлыгын иштетүү боюнча бир фонд түзбөдүбү? Анын жанына жана Бөлтүрүк деңиз деген коюлду. Эмнеге ал коюлду? Анткени эл аралык деңгээлде өтө көп тажрыйбалуу адам экен. Эл аралык деңгээлде чоң ушундай бир иштерди жүргүзгөндөрдүн арасындагы киши экен. Ошонун негизинде чоң инвестиция бүгүнкү кантип иштетиш керек. Жөн эле Кыргызстанды иштетип коюш менен бүтүп калбайт да. Аны сыртка алып чыгыш керек, чоң рынокко киргизиш керек. Ошол бардык системаны түшүнгөн адам катарында ошол фонддун жетекчисин ошонун негизинде Садыр Нуркожоевич коюптур. Анан ошол жерде кумтөрдүн жанагы майда чүйдө берилген акчасынан сырткары ошол фондко акчасы түшөт дагы. Ошонун негизинде башка проектлерибизди иштетебиз деп убада кылып айтып келатат. Мен ага ишенип жатам. Кумтөрдөн түшкөн акчадан жанагы өзүбүз ошол техниканы алып, ошол керектүү жана заводдорду куруп иштетебиз деп атканда мен толук ишенип, ошол аргумент бар экенин көрүп туруп, анан кийин мен макул болуп жатам да. Сиз билимдүү кишисиз, биринчиден кесибиңиз дагы ушул жакта экен. Экинчиден азыркы мына бүгүнкү турган бийликтин дагы мындай пикирлеш колдоочусусуз да. Бизде Садыр Нуркожоевич президент боло элекке чейин кумтөрдө айтылып келген жанагы хвостохранилище, экологиялык чыгым, же жанагы аскадагы жарылган трещина, анан мөңгүлөр боюнча биз кумтөрдүн баарын алдык деле, алардын чыгымы ошо бойдон калып кеттиби? Кумтөрдүн негизи чыгымдарды көбөйтүлүп берилип, максатыбыз канадалык фирмадан акчаларды алып, же болбосо толук алып коюштун бир инструменти болгон. Ал инструмент өзүнүн сонун актады. Ошонун негизинде биз көптөгөн жанагындай претензияларды коюп атып, анан алар аргасынан бизге толук өткөрүп берип, претензия койбой, мынтип талаш тартышпай келишүүгө ошол претензиялар буга чейинки коюлуп келген жана дооматтардын негизинде толук өткөрүп алдык дейсиз. Муздарыбызды талкаладык, тиги талкалап миллиардный, тиги Садыр Нуркожоевич баштаган миллиардный бир доолорду койбодубу? Ооба. Ошол доолор толук турдө безболезненный биздин мамлекетке кумтөрдү алып алууга дүйнөлүк коомчулук ошол кадам өзүн актады. Анан жана Аскар Акаевичтин дагы канча туура эмес кыянаттык же ошибкалары болду. Жаңы киши келип атканда ошибка болбой койбойт. Бирок ошого карабастан келип, ал дагы жардам берип, бул жерде коррупция болгонун мойнуна алып, өзү дагы өзүнүн командасы менен кошо биз кумтөр деген чоң проектини Кыргызстанга толук өткөрүп бергенге ал да өзүнүн көмөгүн, салымын кошту. Буга канча миңдеген нааразычылыктарды айтып келет элек, бирок бул кылган ишине биз бир жолу рахмат айтып коюшубуз керек да. Бул негизи эле баягы ген чыккан ушундай жерлерде, бул жеке эле Кыргызстан эмес, көп жерде чоң чуу кошоп коштоп жүрөт. Бул жерде чоң акча ойнойт. Ошол жерде кандайдыр бир трактордун эле бир тетигин жеткирип берген өзүнчө бир чоң фирмасы болот экен да, бул жерде иштетилген. Анан сиз айтып аткан жанагы биз жетим тоонун темирин казып алсак, биз иштетсек, туура мунун баары эле жакшы нерсе.
Анан жанагыдай фонддон бөлүнө турган нерсе дегенге барганда бизде дагы эле ушул эми президент бирөө эле да. Азыр сиз кошулдуңуз. Экөө болдуңуздар да мындай баягы жерге. Анан экөөңүздөрдүн алыңыздар кантип атат ушуну контролдогонго? Бул биринчиден, экинчиден көптөгөн киши азыр каршы чыкты. Мына нарында жанагыдай митинг да кылып жиберди да. Көптөгөн киши президенттин кечээки кайрылуусунан кийин артка секирди, далай постторду өчүрүп кетти. Жалгыз ушу сиз калдыңыз. Анан сизге дагы мындай бир мындай каршылаш казылбасын дегенге да биз киши издедик, эч ким чыкпай койду. Мына бүгүн жалгыз келип отурасыз. Чалдык ошол мурунку айтып жүргөндөргө. Анан азыр мен сизге каршы болуп турам да бу жерде. Ошол экини ошол жанагыдайды мындай бир тыкыр ушул мамлекеттин кызыкчылыгына эч кимге жедирбей иштетебиз. Эч ким албайт деген нерсе менен канчалык кепилдик бар эле буга. Ошол суу булганбайт, жайыт бузулбайт деген нерселерге кепилдик кантип берет элеңиз? Кепилдик 100% берилбейт. Анткени ар бир кылып аткан иште түз кылып аткан иште да анча-мынча кемчилик болот да. Кемчиликсиз бир гана Алла Таала жана анын пайгамбары. Инсан өзү кемчиликтүү да. Бирок ошол ар бир иште, любой иште карап көргөндө анын күчтүү жагы жана слабый жагы да. Кемчилиги болот, аны актай турган. Мындайча айтканда чыгымы да болот, анан кийин кайра пайдасы да болот да. Пайдасы кайсы жерде көп болсо, ал иш баштайбыз, туурабы? Эгерде пайдасынын арында чыгымы көп болуп кала турган болсо, анда баштабайбыз, туурабы? Любой эле ал бардык нерседе колдонуп келген нерсе. Менин көзүм жетип атканы пайдасы өтө көп болот. Чыгымы болбой койбойт, туура анча-мынча жайыттар бузулат. Жайыт бузулат. Бирок мен мөңгүнү сактап калса деле болот деп ойлоп атам. Анткени мөңгү деген үстүндө турат. Биз капталынан кесип казып туруп алып чыкса болот. Ал бир эле жерде эмес, жайылган тоодо. Ошонун бир капталын алып чыгып туруп, эгерде Кыргызстан өзү башкара турган болсо, биз ал жердеги экология дагы, ал жердеги жер да биз өзүбүздүкү да. Анан биз өзүбүздүн огороддо бирдекени казып атсак, анда биз аяр менен мамиле жасайбыз да. Бардыгын эле чачкылап таштабайбыз да. Ошондуктан жана Садыр Нуркожоевич айтып атпайбы, биз өзүбүз башында турабыз депчи. Эгерде өзүбүз башында тура турган болсок, анда биз сөзсүз түрдө экологияны дагы көзөмөлгө алабыз. Ал жерде жалгыз Садыр Нуркожоевич эмес, ошол жерде бир топ кыргыз жетекчилер турат да. Бул жерде мындай да. Анан экинчиден мен жанагыга деле эметпейм. Толук эле өзүбүз иштетип алабыз дегенге деле толук ишенбейм. Анткени бериш керек. Кээ бир совместно иштесек дагы болот да. Мисалы үчүн Кытайдан болобу, Европадан болобу, Америкадан болобу инвестор келип туруп, анан бирок биз негизги контролдорун биз алып, биздин көзөмөлүбүздө биздин бардык урстак стандарттардын негизинде чогуу казышсак деген нерсе. Анткени ал жеңил проект эмес. Ал өтө чоң проект, дүйнөлүк масштабтагы проект. Ошондуктан жеңил желпи кыла коебуз дегенде эле бул өзүбүздү алдабашыбыз керек. Бирок эл аралык деңгээлде өзүбүздү көзөмөлүбүздүн астыбызда жасайбыз дей турган болсо, анда мен толук турда колдойт элем. Анткени урматтуу кыргызстандыктар, Кыргызстан 93% тоодон турат. Бизге Аллах Таала ушул тоолорду бериптир. Ушул жерден оокатыңарды кылгыла депчи. Туура кээ бир жайытыбыздын бир кичинекей бир бөлүгү бузулушу мүмкүн. Ошондон кандайдыр бир чыгым тартышыбыз мүмкүн. Бирок анын ошол тарткандан сырткары пайдабыз канча? Пайдабыз 100 эсе, балки 1000 эсе көп болсо, аны эмне үчүн биз колдонбошубуз керек? Мына казактарга Аллах Таала нефтини берген экен, чөлдү берген экен, аларды бардыгын Кытай, Американын, Россиянын тиги фирмалары келип казып чыгып туруп, пайданы тең-тең бөлүп берип туруп, бүгүн казактардын келечеги, казактардын курсагын тоюшу, казактардын экономикасына чоң жардам берип атпайбы? Анан биз болсо бир гана койду, жана бир аз жайыт бар эле деп туруп, ошону карап тура берген деле болбойт. Мен өзүм жакында эле Нарын жергесине барып келдим. Абдан жер көп экен. Өзгөчө жанагы ат башыда тегиз жерде абдан көп экен да. Ошолорду деле бир болбогон бир 10% эле колдонуп атабыз да. Көпчүлүгү мындай колдонулбай эле жатат. Андан сырткары Жетим тоо бул Ысык көл областы менен Нарын областынын бир орто ченинде бир жайгашкан жер экен. Ал жерден жайлоо бузулуп калат деп туруп, кичине пайдадан коркуп, чоң пайданы артка тебишке болбойт. Андан сырткары бүгүн көзүбүз жетип атса, бүгүн акылыбыз жетип атса, бүгүн техникабыз жетип атса, жок буну токтотуп,
анан эртең кийинки келечекке калтырып коелу деген ой дагы туура эмес да. Элдин айтканы бул жерде жайыт менен эле суу эмес. Себеби мына 30 жылдан бери биздин оозубуз күйүп калган. Ким каерде болсо, эми ачык айтыш керек, баягы Союз куруп берген сарайдан бери суу аккан латок жанагы ноолордон бери талкалап бүткөн элбиз. Анан бүгүнкү президентибиз ушундай бир жакшы нерсе, жакшы сөз, жакшы убадалар менен келген киши. Бирок ошол тегерек айланасында баягы эле эми көрүп эле жүрөбүз да, баягы кыргызча айтканда башбакан вазиринен бери ошол 30 жылдан бери келаткан адамдар, ошол эле кумтөр болобу, ошол эле жерлерде баягы чоң кызматтарды кармап, ошолордун арасында кошо аралашып жүргөн кишилер да. Элдин ишеними бул жайыт эмес, бул суу эмес. Бул байлык жөн эле текке сапырылып кетет деген кооптонуу менен коркуп атат. Туура, казыш керек. Короодогу биз сиз айткандай мындай өсүп турган чөбүздү эле чаап жыйып койбосок, кышында эмне жейбиз? Мисалы да. Эми ошо сыяктуу эле нерсе бай элге пайдасы тийиш керек. Бирок булар эмес деген сөздү айтып атышат. Кандай дейсиз ушуга? Элдин кооптонуусуна негиз бар. Анткени мына 4-5 президент алмашып, бир топ өкмөттөр алмашты, бирок баягы тактика, баягы мындайча айтканда урлар алмашпай келишпеди. Анан бүгүнкү күндө дагы ошол баягы репутациясы булузган адамдарды жарым-жартылай бийликте аралашып жүрүп атат. Ошолорду көрүп дагы элде мындай толук ишенич болбой жатат. Бирок биз элибиз дагы ошол нерсеге баягы 30 жылдан бери көнүп дагы калтырыппыз да. Анан Садыр Нуркожоевичтин ошол көнүп эмес, коркуп калдык. Коркуп да калдык. Анан кийин башка кишибиз деле жок экен, мындайча айтканда кадрларды кайрадан жаңыртып келгенде эле анчалык бир жаңы даяр кадрлар деле жок болуп калып чыгып атпайбы, чынын айткандачы. Анан бирок ошого жана иллюстрацияда айтып атат, ага дагы мыйзамдуу жолго барды. Мен мындай атап өтүп кетейин. Мынакей 56 райондун акимине конкурс жарыяланды. Туурабы? Ал жерге запрет коюлган жок. Ким кааласа катышсын. Эгерде билимине, өзүнө ишенсе, өтүп келип туруп акимдерге келсин депчи. Андан сырткары түндүк түштүк маселесин жоюу максатында түштүктүн мыкты кадрларын түндүккө, түндүктүн мыкты кадрларын түштүккө аралаштырып жатат. Бир элбиз, экиге бөлүнгө болбойт, кичинекейбиз, биримдиктүү бир эл бололу, бир муштум бололу деген бир кадамдар реалдуу түрдө бүгүн ишке ашып жатат. Андан сырткары мен дагы мына өзүм көп Бишкектин директорлору менен чабышып, алышып, фонддор менен көп иштерди жасагам. Бирок аны дагы көңүл жастымдан артка калтырбастан, сураттырбастан ошол маселе анын да көңүлүндө экен. Бүгүнкү күндө бардык директор школдорду жумуштан сен ал элесиң, бул элесиң күнөөсүн аркы беркисин иштебей туруп эле жумуштан алып туруп эле кайра конкурс жарыялап жатат. Бул дагы жана иллюстрация болгон жакшы туура кадрлар келсин дегенге бир чоң кадам. Андан сырткары мисалы үчүн Садыр Нуркожоевичтин өзүнүн ишине карай турган болсок, кумтөрдү алды. Андан сырткары моногу Кытай, Өзбекстан, анан кийин Европага кете турган Кыргызстан темир жолун менин билишимче Аскар Акаевичтен бери кытайлар сунуштап келаткан. Өзүбүз куруп берели. Негизи Кытайга көп пайдасын тиет, бирок Кыргызстанга деле чоң пайдасын тиет. Эми терминал катары кача эмен алабыз да, аренда алабыз. Аренда алабыз. Өтүп аткан ар бир килограмм жүккө какой-то өзүбүздүн тыйыныбызды алабыз. Ошол тыйындар эле миллион долларга барып калат да. Андан сырткары бизге дагы өтө чоң пайдасын тиет. Анткени бизде эң товарды ташуу жолу бул суу экен, океандардын жээктерине чыгуу. Бизде андай мүмкүнчүлүгү жок. Анан экинчиси темир жол. Ошол хотя бы экинчи жол бизден өтө турган болсо, биз Европага да, ошол эле кайра Кытайга дагы чыга турган бизге өзүбүзгө жол. Тем более алар өздөрү куруп беребиз деп сунуш менен келип аткандан кийин биздин жетекчилер туура көргөн, бирок баягы сырткы Россиянын көзүн карап, аяктын көз карашы менен, көз сирпеми менен ушунчалык коркок жетекчилер болгон. Ошонун себебинен Россиянын кызыкчылыгы берде туура келбейт экен деп туруп, жолду баштай албай келген. Бакиев келди, ал деле баштай албай койду. Атамбаев келди, ал деле баштай албай койду. Жээнбеков деле мына баштайбыз, антайбыз, мынтайбыз сүйлөшөбүз. Мына бул Садыр Нуркожоевич келип туруп эле сүйлөшөбүз эмес, жабай баштагыла сразу эле ошол жерден бүтүрүлө. Азыр бүгүнкү күндө мына маалыматтарга чыгып атат.
Кытайдан 500 бир эме специалисттери келиптир деп баардык жерди ченеп туруп реально эмесин теосун бүтүрөлү. Дагы эмдиги жылы жумушка ишти башталсын деп. Негизинен ушундай чоң проекттер мынакей Камбарата 1 кеси Караевден бери келатат. Бул өтө чоң пайда берет. Анткени Касса 1000 деген бир программа бар, эл аралык. Ал программага биз кошулганбыз. Бир 2 жылдын ичинде биз чоң энергияны биз аларга сатышыбыз керек. Алар алып туруп Афганистан, Пакистан ошол жакка жеткириш керек да. Эл аралык чоң деңгээлде чоң мындайча айтканда акча менен алар сатып алабыз деп атат. Эгерде бизге сатпай турган болсоңор, анда силерге штраф салабыз дегендей кеп бар да. Ошого биз даярданышыбыз керек эле. Буга чейинки бийликтер даярданган жок. Ошол Камбарата 1 баштаган бир топ гестерди салып туруп, электр энергияны чыгарып туруп, Касса 1000 эле сата турмузга экезе кайра биз пайда табабыз. Ошолордун баарын бүгүнкү күндө баштап койду. Эми ушул иштерди, мына чоң иштерди баштап аткан себебинен бизде албетте айтылып аткан сөздөргө ишенич бар экен деп туруп, бул ишенич курулуп атат да. Ошонун себебинен айтып атабыз, бүгүнкү чоң жетим тоонду баштай турган болсо баштасын деп атат. Эртең башка президент келип туруп, жанагындай ууручулук башталып калса, анда кандай болот? Бул деле ууручулук баштаса, мисалы үчүн Кумтөрдү деле акциясынын бүгүнкү күндө 30%ке жетпей калбады эле. 80%ке чейин көтөрдүм деп туруп 20%-ын чөнтөккө бөлүп отура берсе болмок да. Болмок. Бирок 100% Кыргызстанга алып туруп, бүгүнкү кризистен азыр Кыргызстан эле астыга чыгып келатат да. Карап көрүңүздөр, Россияда зарплаталар көтөрүлгөн жок. Казакстанда андай болгон жок. Не болгон жок, анткени бардыгы кризисте болуп атат. Андан сырткары согуш болуп атат, көрүп атасыздар. Казакстан, Россияда. Ошого карабастан эмне үчүн көтөрүлөт? Анткени биздин алтындарыбыз, биздин байлыктарыбыз өзүбүздүн казынага түшүп туруп, сырткы экономикабыз токтосо дагы өзүбүздүн байлыктын себебинен бүгүнкү күндө элибиздин курсагын тойгузо алалы деп туруп зарплаталар көтөрүлүп атат. Ушунча булак, ушунча баягыдай каржылар казынага түшүү, ушундай жакшы нерселер болуп атыптыр да. Эмне үчүн азыр президентибиз дагы бир ушул каржы булагын толтуруу боюнча биз ушул жактан салык алабыз деп казиного уруксат берди? Казино боюнча эми мен жеке жаран катары бул нерсеге каршымын. Жеке өзүм пикирим, жараным катары бул жаран катары ушул жакшы эмес нерсе экенине мен мындай ынанам да. Азыр мен могу биринчи суроо, азыр негизги суроо, ошол негизги суроо толук дагы жооп берип кетейин. Мен өзүм Аллах Таалага ишенген адаммын. Намаз окуп, мындайча айтканда, ахиретке толук ишенген адаммын да. Ошондуктан менин негизги баягы жашоо шартым, мен негизги баягы ишенген сөздөрүм, китебим, мыйзамым Куран. Курандын негизинде жашаганга аракет кылам да. 100% болбосо да ошол жака аракет кылабыз. Ошондуктан мен мынакей бул Куранды атайын алып келдим. Бул эме өзүмдүн кабинетимде турат. Бул Куранды болсо мен эмеден Дасмиядан башты бузуу атайын кыргыздын иш-чарасы жүргүзгөн, Элинура Кулубай баштаган. Ошол жерден экинчи месттен алып туруп, анан мага ушул Куранды белек катары белишкен. Анан бул Куранда жанагы туура экологияны бузбаш керек деген бар. Бирок мен диний жагынан көз карашта ушуну тоону бузуп туруп анан темирди алсак болобу же жаратылышка каршы кылып койгон болобузбу, динге кандай деген көз карашта турат да. Ошон үчүн мен болсо бул боюнча карап көрдүм. Жараткан Алла Таала айтып жатат. Куранда 57-ci сүрө 56 берде экен. Так. 57-ci сүрө Хадид сүрөсү экен да. Хадид сүрөсү. Хадид деген бул арабча, кыргызча отургондо темир. Темир. Ыйык Куранга темир деген өзүнчө бир сүрө түшүрүп атат Аллах Таала. Бул жөн нерсе эмес. Ушул темир сүрөсүнүн 25-ci аятында Аллах Таала мынтип айтып атат. Акыйкатта элчибизди ачык аяндар менен жибердик, адилеттүүлүк кармансын үчүн. Ошо менен кошо китепти жана таразаны адилеттүүлүктү түшүрдүк дейт. Ошондой эле биз темирди түшүрдүк дейт. Анда адамдар үчүн мыкты күч жана пайда бар дейт. Мыкты күч жана пайда бар.
Мындайча айтканда адамдардын жашоосуна карап көрө турган болсок, бунун акыйкаты чыгат да. Темир заңы. Бүгүнкү темир менен биз учуп жатабыз, бул самолет. Бүгүнкү темир менен биз жумуштарыбызды бүтүп атабыз. Ошол темир жолу, ошол эле автомашиналар, чоң машиналар, кичинекей машиналар бардыгы темир менен болуп атат. Эгерде үйдү курсак, ал дагы темир менен болот атпайбы? Угольниктер, жанагы арматуралар бардыгы темир менен болуп атат. Андан сырткары бул темирди Алла Таала биз түшүрдүк деп атат. Мындайча айтканда жердин бир маселеси эмес. Силердин жашооңардын мындай өнүгүшүп, жакшы жашооңор үчүн биз силерге темирди түшүрдүк деп Алла Таала айтып атат. Значит, эмне? Темирди алып туруп иштеткиле деген бул маселе да. Темирди алып туруп иштетип туруп, жашооңарды жеңилдетип туруп, жашооңардын жакшылыгыңар үчүн түшүрдү. Колдонуп туруп, мындай жакшы жашагыла, шарт түзүп алгыла өзүңөргө деп. Ошон үчүн түшүрдүк биз деп атат да. Ошол темирдин негизги бөлүгүн Кыргызстанга түшүрүп коюптур да. Ошол жетим төөнүн астында. Мындайча айтканда Алла Тааладан дагы бул аян, ошол темирди алып туруп, астейдил мамиле менен өзүңөрдүн тиричилиңерди бүтүргүлө деп. Ал жердеги темир, ал жердеги миллиард деген тонна Кыргызстандын ичи эмес, сырткысына да сатып туруп, чоң пайда көрсөк болот. Темир катарында сатсак дагы болот, биз өзүбүз мына буюм катарында дагы кылсак болот. Ошол эле наоборот биз сунуш айтпайбы бул бүгүнкү президенткечи? Садырнович, туура темириңизди казсаңыз казыңыз, бирок ошол эле учурда бизге ошол жерде завод куруп бериңиз. Ооба. Мындайча айтканда ошол жерден арматурабыз, угольниктерибиз, жанагындай трубаларыбыз чыксын. Эгерде ошону требовать этсек, анда биздин өзүбүздүн мынакей там куруп атабыз бардыгыбыз, туурабы? Башка нерселер кылып атат. Арзан болбойбу? Арзан болбойбу? Бизге пайда болбойбу? Анан кийин бюджетибизге түшүп, анан айлыгыбыз да көтөрүлөт. Алла Таала силердин жашооңор үчүн, силердин жашооңордун ыңгайлуулугу үчүн, силердин жашооңордун жакшы болушу үчүн мен силерге темирди бердим деп атпайбы? Темирди алып келип түштүм. Эми ошону силер өзүңөр адилеттүүлүк менен колдонгула деп атат да. Анан бүгүнкү күндө адилеттүү падыша келди деп мен ишенип атам. Анткени өзүбүздүн кумтөр баштаган алтынды өзүбүзгө алып туруп, андан сырткары темир жолду баштап коюп, биягынан болсо тиги чоң миллиардный деп туруп, бир дагы президент даап түшкөн эмес. Могу Камбаратырдын бириди баштоо боюнчачы. Ой, тиги эл аралык инвесторлорду, Россияны, башканын көзүн карап турган. Куруп бересиңер депчи. Бүгүнкү күндө биз өзүбүз баштайбыз. Кана келгиле. Соседтер, мен силерди деле кыйнабайм. Бирок адилеттүүлүк менен могу Алладан келип аткан байлыктарды адилеттүүлүк менен колдонолу деп туруп, кечээ Өзбекстан менен Казакстандын президентине да сунуш кылды. Эме Ысык көлдөчү. Аны деле колдойбуз. Анткени туура бизде болгондон кийин көпчүлүк негизги бөлүгүн биз алабыз. Бирок алар да суу ичип аткандан кийин аларды дагы мындай кордоп, ошо менен басынтыштын кереги жок. Бирок алар дагы өзүнүн ордун билип, ошо биз туура бул Кыргызстандын байлыгы, булар колдонсун, өздөрү алсын, бирок бизге дагы суудун бир бөлүгүн берип турсун деп алардын мындайча айтканда макулдугу менен иштетип кетебиз деген бир сунуштар аларды колдоп атат. Анткени өзүңүздөр билесиздер, буну курабыз дегенде Каримов баштаган бийлик силерге ачыктан ачык согуш жарыялайбыз деген. Согуш жарыялайбыз эгер буну баштай турган болсоңор деп. Анан соседтер менен чыртачакташып атканда ар бир иш эгерде тегеректеги адамдар нааразы болсо, чырчатак болсо, ал иш өтөсүнө чыга албайт да. Бирок ошолордун дагы макулдугун алып, Россиянын дагы макулдугун алып, ошол эле учурда Кыргызстандын өзүнүн келечегин астына, өзүнүн кызыкчылыгын астына коюп туруп чечип келе атканына мен ыраазы болуп атам. Просто биздин элдин сүткө ооз күйүп калганда, ошону ишенич жок. Ишенич жок болуп атат. Азыр дагы бир ошол ортодо бир аттап кеттик. Бул суроonu баары берем мен. Казино тууралуу. Казино тууралуу негизи казинону жаптыргандардын эң астында мен 2010-жылы Ар намыс партиясынан жогорку кеңешке барганбыз. Феликс Шаршембаевич Куловдун Ар намыс партиясында көп жыл мээнет кылып ал жерден өзүм кандидат элем, бирок мен эмем жеткен жок. Тизмем оппозицияда калгандан кийин тизме жылган да жок дегендейчи. Бирок Жетигенов деген Бакыт деген депутат өзү Түү Токмоктон Сайлык деген айылынан болот. Ошого мен жардамчы болуп иштедим. Ошол иштеп атканда мен ага дагы ыраазычылыгымды айтып коеюн. Ушул казино деген жабуу боюнча демилге көтөрүп чыккан.
Автор ошол. Автору ошол. Бакыт Жетигенов. Бакыт Жетигенов. Дагы мен анын баатырлыгын, патриоттуулугун азыр дагы белгилеп коеюн. Анткени ошол эле жанында жүргөн эле коллегалары ага миллиондогон доллар пара сунуштаган. Ай, ушуну акырын эле жаап эле жеңилдетип эле коелучу. Анан буягын сага беребиз деген кимдер, кайсы депутаттар ортого түшүп, чуркап жүрүп каршылык көрсөткөндөрүн да билем мен. Ошол жазылып атканда ошо мен ошо жардамчысы болчумун. Көп каршылыктар болгон, өкмөт тараптан дагы, депутаттар тараптан дагы чоң взяткалар дагы сунушталган. Бирок ага карабастан өзү баш болуп алып Финполиция менен кийин жабылганда да көптөр подпольный иштеп турбадыбы. Финполицияны кошуп алып туруп, жанагындай ар кайсы жашыруун нерселерди кыдырып жүрүп, оюн автоматтарын жапкан, ал учурда жапкан абдан туура болгон. Анткени жаш балдарга чейин казиного кирип алып туруп, кумар оюндарына кирип алып туруп, анан үй бүлөсүн какшаткан да. Ооба. Какшаткан. Анан бүгүнкү күндө бул Садыр Нуркожоевич айтып жатат, кайра ачышыбыз керек, бирок ушунчалык лицензияны мурун болбогон тыйынга сатып алган экен, бүгүн миллиондогон долларга сатабыз лицензияны. Эгерде жанагы шартты буза турган болсо, Кыргызстандын граждандары кирип ошол жерде ойноду деген факты чыгып кала турган болсо, анда аны лицензиясын кайра тартып алабыз. Ал лицензия миллиондогон долларды турат, ошондуктан алар деле анчалык рисковать этпейт болуш керек. Эгер рисковать эткендерин ушундай жаза менен тартабыз деп жатат. Бул биринчи. Анан экинчиден мен жанагы айтпадым беле, мен как Алматага таксовать этип иштеп жүрүп калдым депчи. Ошондо Алматада, Казакстанда өтө чоң игромандар бар. Жана сыртка дагы көп игромандар бар. Ошолордун Кытай баштаган, Казакстан, Россия баштаган бир топ байлардын баягы каяка чачып атканын билбей аткандарын шарт түзүп, биз деле ошону албайлыбы, тиги сырттан дагы көп туристтер келип атат, Европадан тиги ошолордун и так деле башка жакка кетирет. Ошону бизге кетирип албайлыбы деген бир сунуштар менен бирөөлөр чыгып аны көндүрсө керек. Андан сырткары жанагы бирөөлөр айтты, мен эми президент деген эми жалпы элдин тагдырына жооп бере турган киши. Ооба. Эртең ачкалык болобу же башка бир жаман жумуштарга түшүп кетсе дагы президент каалайсың каалабайсың жооп берет. Мыйзамдын астында дагы, Алланын астында дагычы. Ошон үчүн кээ бирлер айтат, астыңда эки чоң жамандык турса, ошонун жеңилин тандагын депчи. Балким бүгүнкү күндө ачка баягы досторубуз, мыкты балдардын бардыгы ушу үй бүлөсүн бага албаган себептен Россия, Казакстан, Европага айла жоктон кетип жатат. Ошолорду кармап калыш, ошолорду бүгүнкү күндө ушул жерден шарт түзүп бериш, мамлекеттин бутун тургузуш элдин көптүгү менен болот да. Элдин бардыгы өзгөчө ошо иштемге жарамдуу балдар кетип атканы өкүндүрбөй койбойт, аны кармай деле албайт экенбиз. Ошолорду кармап калып туруп Кыргызстанды өнүктүрүүнүн бир какой-то бир рычагы деп туруп кабыл алышы мүмкүн. Бирок эми арам эле арам деп өтө эле айтып жерге чаба берген деле болот. Туура, ал арам. Мен колдогон да эмесмин. Бирок мен билем, андан чоң арамдар дагы бүгүн болуп атат. Мисалы үчүн арак андан 10 эсе арам да. Ооба. Тамеки андан 5 эсе арам. Андан сырткары кредит деген андан 100 эсе арам да. Ошонун бардыгы бүгүнкү күндө Кыргызстанда жүрүп атпайбы? Ошон үчүн пайгамбарыбыз келгенде дагы арамды колунан токтотпоптур. Могу арам сен токтот депчи. Ал ошол мисалы үчүн Кабанын ичинде 360 бут бар болчу да, кудайчаларчы. Келип туруп кудайчалар талкалап койгон жок да. Азыр окуп карап көрсөм, ошолорго ишенген жүрөктөгү ишенимди жок кылды да. Ишенимди жок кылгандан кийин ал жана кудайчалардын өздөрү алып келип эле эшикке ыргытып таштады. Будан пайда жоктур, бул жөн эле эме турбайбы. Ошондуктан биз бүгүн элибизди сактап калыш үчүн адамдардын ыйманына жана арамдар болгон ишенген ишеничин иштеп туруп анан жок кылышыбыз керек да. Күч менен бир жок кылуунун методу анча ишке ашпайт. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Мен муну өзгөчө бүгүнкү Кыргызстандын ыйманга, адилеттүүлүккө, үй бүлөсүн багууга келип жатканы акыркы 10 жылда байкасаңыз, 20 жыл мурун алкаштар дагы, башка дагы абдан көп болчу. Ооба. Бирок ошонун бардыгы бир тобу жок болуп, бүгүнкү күндө адилеттүүлүккө баягы моюн басып, кээде бузулуп кетип атат, туура. Анткени
жылдап бір жаман ишке көнүп алган адамды сразу эле туура ишке салып кетиш кыйын да. Кээде ортодон бузулуп да кетет. Анын кээ бирлер айтат экен, динде жүрүп кээ бирлер ичип алганды көрүп атабыз. Динде жүрүп кээ бирлер алдап кеткенди көрүп атабыз, урдап кеткенди көрүп атабыз. Болот андай нерсечи. Сразу эле болуп кетпейт. Бирок негизги жалпылык карап көрсөк, тез арада астыга түшүп келатканыбыз мени кубандырбай койт. Ошонун эң негизгиси бул дават системасы. Ушул дават системасын эгерде президент же башка токтотобуз десе, катуу түрдө каршы чыгыш керек. Эң жакшы нерсе. Мен сиздин могу акыркы айтып аткан пикириңизге менде бир таң калуу болду да. Бизде ошол арак бар. Чочкон нет ачык эле сатылып турат. Азыр базарда өзүнчө местасы бар. Тамаки арам. Туура. Кредит арам. Бар булар. Бар. Эми ошого дагы бир дап келип мындай комплектте алыш зарылбы? Себеби биз кумтөрдү өзүбүзгө алдык. Темир жолду салып атабыз, аяктан Кудай буйрса акча түшкөн атат. Жанагыдай коррупционерлерди жойдук. Анан эми азыр бул деген бир жерде эле бир тура турган казино болуп атат. Бир жерди мында болжолдуу жерди айтып атат да, жана Лас-Вегас сыяктуу ушак жакты жалаңма казино кана кылган атат да. Анан анын ичинде биз Кытайдан охранник алып келбейбиз да. Кыргыз иштейт. Жанагыдай ичиндеги тейлегендерди Америкадан алып келбейбиз. Аларга да биздикилер иштейт. Ага кириш үчүн толтура бу акча ойногон жерге кириш үчүн аяка дагы мындай жакшы жол менен кирбейт. Анан зарплата алат алар. Эми ал жерде сөзсүз эле баягы тегерек рулетке отуруп алып ойнобойт. Ал жерде жанагыдай бир автоматтарга салып жиберет айлыктарын. Ушул жагына караганда бизде пайдасынан мындай зыян көбүрөөктүү эмеспи бул? Жанагыдай ошол эки жерде казинону эми кимге жашырабыз? Бизге белгилүү, биз көрүп калганбыз, бар нерсе, буга чейин болгон. Анын ичинде жөн эле арак эле ичилбейт. Анын ичинде тамаки эле тартылбайт. Анын ичинде болбогон мамлекеттин баары болот. Ошол Кытайдан келген миллиардер көңүл ачыш үчүн Кыргызстандан кыз издеши мүмкүн да. Эми кептин ачуусу ушундай. Ошол жерде ошолорго мындай ал казинодон чыккандан кийин Кыргызстандын башка жактарында да мындай бир тейлөө көрүш үчүн ары бери баспайбы? Биздин коомчулукка мындай жаман жагы көрүнбөйбү? Ушул жагыначы. Туура, ар бир иштин минусу дагы болот да. Минусу көбүрөөк эмеспи? Эми биз туризм багытына кетип аткандан кийин аны токтотууга мүмкүн эмес да. Анткени сиз туризм өнүккөн жерлерди карап көрүңүз. Анталияны карап көрүңүз, Сочини карап көрүңүз, башка жерлерде жанагы Таиландты карап көрүңүз. Ал нерселер бир топ эсе бар да. Эми эгерде биз туризмди өнүктүрө турган болсок, ал нерсе бизде деле болушу мүмкүн. Биз эң негизгиси, мен жана айтып атканым ушул, дават системасы адамдын ыйманын көтөрүп туруп, адамды аң сезим жагынан тарбиялайт. Адамды күч менен бир нерсени токтото албайсың. Ошондуктан альтернативный ушул ыйман, адеп, ахлак жагыны мектептерге чейин киргизем деген сөзүн мурун президент боло элек деле айтып жүрчү. Мен ошол себебин мен дагы өзүм дагы сунуштагам бул программаны. Колдоп жүргөнүн билем. Бирок президент болуп келгенден кийин ошону ишке ашырыш өтө кыйын. Анткени тегерегинин бардыгы ыйманы өтө аз адамдар жүрүп атат. Буну ыйманы күчтүү адамдар гана кыла алат, bunday иштичи. Бирок ошого карабастан, ушунча каршылыкка карабастан ушуну ишке ашырам деп катуу дымак менен келатат. Бул Кыргызстандын келечегине болгон камкордугу. Жанагы мен айтып аткандай, ошол туура эмес ишке барбаш үчүн колун чабып салыш эмес, ошого жүрөгүнө ыйманын көздөтүп туруп, ошого баягы ишеничин бурзуш керек да. Ишеничин бурзуш керек. Ошон үчүн ишеничин бурзуш үчүн чоң иштерди кылып атат. Анан бул казинону ачып атканда көп пайда түшөт деп ишендиришип аткан чыгар. Балким вынужденный мера болуп атабы, келечекте буну токтотушубуз керек. Анткени көптөр тегерегиндейлер айтып жатса керек, чыныгы миллиардер туристтерди тартуунун дагы бир инструменти депчи. Андан сырткары биз Кыргызстандын элин дагы тарбиялашыбыз керек, анткени туристтерди сыйламайынча туристтер келбейт. Кооз жериң болгону менен ошол жерде тозуп алуучу эл аларды туура тозуп алыш керек. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, биз кайрадан эле биздин эң негизги темабызга өтөлү. Себеп дегенде Төрахан мырза ушул
Садыр Нуркожоевичтин командасына бери болгондо эле бир 10 жылдан ашуун убакыт жүргөн, жанында кошо күйгөн жигит катары азыр бизге көбүрөөк суроолор туулуп кетти, көбүнчөсүнөн кабардар үчүн. Анан жетим тоо тууралуу азыр элге кандай пикир, кандай сунуш айтат элеңиз? Азыр элге ушул кайрылып коюңуз маегибиздин соңунда. Урматтуу кыргызстандыктар, мен дагы кыргыз элин сүйгөн катарында, мага дагы ошол куунтук болуп аскара кайшуунда кийин куунттар болгондо бир топ аппараттын, премьер-министрдин аппаратында иштеген бир аз болсо. Ошол жерде айтышкан, зачем сен ошо саясатка каршы жүрөсүң? Лучше сиз сага деген бир шарт түзөлү, Европа, Америкага барып эле ошол жактан жашооңду жакшы улантпайсың депчи. Мындайча айтканда, мен космополит келгим келген жок да. Космополит деп эмнени айтат? Мени жашоом, жеке жашоом жакшы болсо болду, калган эмне болсо ошол болсун деген кеп да. Мен болсо ошондой эле мен жүрөгүмдө болгон. Эгер менин ата-энем айылда турат, алар болсо ушундай байлыкка алданып туруп, кедей бир кыйналып жашап атса, биздин байлыгыбызды бир учтоп, уурдап тонуп атса, мени болсо контракт менен ушул жакка билим алып туруп, биздин укугубузду корго деп туруп жөнөткөн болсо, мен илим алып туруп, анан жеке өзүмдүн жашоомду көздөп туруп, Европа, Америкага кетип туруп, бир жакшы жашоону көздөп кетсем, анда жигитчилик болбой калат да. Анткени кыргызда айтат, эр жигит элдин четинде, жоонун бетинде депчи. Ошол жөнөкөй карапайым элдин дагы тагдырын, байлыгын адилеттүүлүк менен бөлүштүрүп туруп, жакшы жашайлы деген максатта билим алдым. Өкүнбөймүн, анткени Кыргызстандын 93% тоодон турат, ошол тоодун ичинде кандай байлык турат жана аны кандай рациональный колдонуш керек деп ошонун баарын билип чыгып, анан кийин туура Кыргыздын эң негизги байлыгы мөңгү, суу, андан кийинки байлыгы энергетика, андан кийинки байлыктары жанагы темир, алтын, башка. Эми темирди мен да таразага койдум. Туура биздин экологиябыз, анча-мынча жайыттарыбыз бузулат. Бир аз чыгым келет, чыгым келбей койбойт. Бирок ошонун артында канча пайда келет. Өтө чоң пайда келер экенин мен көзүм жетти. Алтын дагы бул темирдин астында мындай бир пайда бере албайт. Бирок байларга бир керек болбосо, темир бул жашообузга, темир жол, машиналар бүгүнкү күндө экономиканы, адамдын жашоосун жеңилдетип атканды алтын эмес да, темир да. Ошол темирди дагы ыйык Куранга өзүнчө бир сүрөө кылып туруп, 57-чи сүрөө кылып туруп Аллах Таала темир деп атап туруп, анан ошол темир жөнүндө кандай пайдалары бар экенин түшүрүп аткандан кийин мен ойлойм, бул динге дагы, Аллага дагы туура келет деп туруп, мен ошол үчүн башымды канчага байлап туруп, элдин астында дагы, Алланын астында да жооп берем деп туруп, бүгүнкү күндө президентке дагы жок, сиз мындай кетенчиктебеңиз. Бул темир маселесин Кыргызстандын элине эң биринчи, экинчи экономикасына колдонолу, үчүнчүдөн ошол Нарын областында болуп атканы дагы бул чоң жакшылык. Эмнеге дегенде, Нарын областы башка областтарга мындайча айтканда экономикасы артта калган. Дотационный, ошол жердин жолдору, ошол жердин заводдорунун курулушуну эң биринчи салым бул темир болот да. Ал жерде чоң темирдин кору турат. Кыргызстан эле эмес, бүткүл башка дүйнөгө дагы, Казакстан, Кытайга өзгөчө сатып туруп, бутуска тура турган, өзүбүздөн дагы бир топ ашкан бир байлык турат да. Ошону иштетип туруп, жашообузду жеңилдетели. Эртең ушинтип туруп сыртка чыга бере турган болсок, анда өлкөбүздүн келечеги коркунучта. Буга чейин Россиянын саясатчылары ачык эле айтып келген. Кыргызстанды биз бөлүп алалы, Казакстанга ошол тияка ошол көлүм биз алалы тигинтел. Ошол көзгө чейин барып калышкан. Кээ бирлер ачык эле айткан, уже мындан ары 2-10 жылдан кийин бул өлкө катарында тура албай да калат депчи. Бирок ошону кайрадан бутуна турузуп кете турган негизги бөлүктөрү мынакей биздин сууларыбыз, алтыныбыз, анан ошол бардык инфраструктураны көтөрө турган бул темир. Темир биздин колубузда болгондон кийин өзүктүү инфраструктурабызды дагы ордуна коюп туруп, анан сыртка дагы сатканга мүмкүнчүлүк бере турган запасты берип жатат. Аны бүгүнкү күндө адилеттүү президент келди деп эсептейм. Ошонун негизинде биз жолго салып иштетип алалы, урматтуу кыргызстандыктар.
ар бир жерде мындан дагы көбүрөөк маалыматтарыбыз бар. Ар бир жерге барып түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнгө дагы бир топ чоң саясатчылар менен мындай аргументтүү дебаттарды уюштурганга дагы даярмын. Мен буну Садыр Нуркожоевичтин бир кошоматчылыгы үчүн эмес, мен бул Кыргызстандын патриоттуулугу, эртеңки келечеги, өзүмдүн жашоом кыйын болуп калган учурда Европа, Россияга кетип калбай, ушул жерде бир өсүп өнүгөйүн, элибиз менен бир бололу, ушул жерде бутуска туралы, дарак бир жерде көгөрөт деген идеянын негизги бөлүктөрү ушул. Ушуну ишке ашырышыбыз керек деген терең ишеничтемин. Бул өзүмдүн жана Кыргызстандын келечеги үчүн. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Төрахан Жунусбеков болду. Саламатта болуңуздар. Саламатта болуңуздар.